көйнөк алганда 4 алат да булар. Бир ботинка алганда 4 аласың. Бир куртка алганда 4. Окшош болбосо урушат. Бишкек шаардык перинаталдык борборунда төрөлгөн 4 тем 3 айдан кийин 5 жашка чыгат. 3 кыз, 1 уул 7 айлык болуп жарыкка келген. Ай күнүнө жетпей төрөлгөндүктөн алгачкы 10 күндө ымыркайлардын абалы оор абалда эле. Атайын респиратордук аппараттын жардамы менен дем алдырып, дарыгерлердин үзгүлтүксүз кароосунда болушкан. Учурда 4 темдин ден соолугу жакшы. Бул жолу алар менен бирге шаардык перинаталдык борбордо ара төрөлгөн балдар ата-энеси менен чакырылган. Анткени 17 ноябрь ара төрөлгөн балдардын ээлери ал күнү. Бул датага байланыштуу ар жылы төрөт үйлөрүндө атайын иш-чаралар уюштурулат. Төрөгөнгө чейин мен өзүмдү кароо эмесинде, патологиялык бөлүмүндө мен 1 айдан ашык жатып калдым. Андан кийин булар төрөлгөндөн кийин 1 жумадан ашык булар кувесте жатышты, жасалма дем алдыруу аппаратында. Андан кийин реанимация бөлүмүндө жанымда алып карап жаттым. Анда 1 ай жаттым. Ара төрөлгөн балдарды бир маалда 4-өн карашы өтө оор болду. Бирөөсү ыйласа, бирөөсү неметип, анан кийин мамам жардам берип атты, эжем жардам берип атты. Бишкек шаардык перинаталдык борборунда жылына 7,5 миңдей бала төрөлсө, анын 800дөн ашыгы ай күнүнө жетпей жарыкка келген. Ара төрөлгөн балдардын бул өзгөчөлүгү, бул балдар энеси менен жаңы төрөлгөндө биздин ушул чөйрөгө адаптация деп коет, көнүп ушул жашап кетиш үчүн медициналык кызматкерлердин көп талап кылынат, күнү түнү каралат, аппараттык жардам көрсөтүлөт, кошумча дары-дармектер көп талап кылынат. Ошон үчүн ушул балдардын кызмат көрсөтүүсүнө бүгүнкү күздө биздин реанимация бөлүмү иштеп атат, 18 койкага. Жабдыктары толук бар, ремонттон толук өткөн. Белгилей кетсек, Кыргызстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан сунушталган жаңы төрөлгөн ымыркайларды каттоо критерийлерине толугу менен 2004-жылы өткөн. Ага ылайык кош бойлуулуктун 22-жумасынан кийин төрөлгөн ымыркайлар 500 граммдан ашык салмак менен каттоого алынат. Кыргызстанда жылына 160-170 миң бала төрөлсө, ошонун 10 миң, 12 миңи ара төрөлгөн балдар. Бул кандай балдар? Булар негизи чоңойгондо көп ийгиликтер жаратат, мындай кадимки балдардай эле өнүгүп өсөт, бирок ошол жаңы төрөлгөндөн кийин өзгөчө мындай көңүлдү талап кылат, өзгөчө мамилени талап кылат. Ошондуктан бул жерде мамлекет тарабынан, ата-эне тарабынан, медиктер тарабынан колдоо керек да буларгачы. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда уюштурулган иш-чарага келген Наргиз Райымбек кызы дарыгерлерге ыраазычылыгын айтат. Ал өткөн жылы аталган ооруканада ай күнүнө жетпей 800 грамм төрөлгөн кызы менен 1 ай жаткан. Салмак кошо баштаганда гана үйүнө чыгарылган. 1 жаш 2 айбыз, 7,5 килограммбыз, бирок весинен чуть-чуть калып атабыз, бирок развитиясы жакшы. Басып калдык. Ара төрөлгөн балдардын күнүнө карата атайын сүрөт көргөзмөсү да уюштурулган. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.